Амансыздарбы, ардактуу телекөрүүчүлөр, Кутман ушуга кечиңиздер менен мына ошентип жаз келип жадырап, баарыбыз жазгы майрамдарды өткөрүп, аны менен катар баягы жазда жаңы пландарды коюп, жаңы иштерди коюп, жаңы жашоого кам көрөт эмеспизби? Бүгүн да мына ошондой жакшы күндөрдө, жакшы айларда сиздер менен чай үстүндө сырдашуу программасында көрүшүп отурабыз. Бүгүн да мыкты студиябыздын кадырлуу коногу бар, алдыда тааныштырабыз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн студиябыздын кадырлуу мейманы атайын биз студияга чакырып, мына ошол чай үстүндө сырдашалык, агайдын кенен чыгармачылыгы жөнүндө, дагы алдыда кыла турган пландары жөнүндө сурайлык деп атайын студиябызга чакырдык. Бүгүн студиябызга кайсыл мейман, кайсы конок келди десеңиздер, агайдын мактай турган, жактай турган жагы көп. Алардын бири Кыргыз Республикасынын эл артисти, таланттуу биздин агайыбыз Курмангазы Азыкбаев агай биздин студиянын кадырлуу мейманы. Агай кош келипсиз. Рахмат. Студиядан көргөнүзгө кубанычтабыз. Эми сиз жөнүндө сыйлыктарыңызды айтсак, эфир бүтүп калчудай. Ошо алган сыйлыктарыңыз өзүңүзгө кут болсун. Рахмат. Бүгүн студиядан көргөнүзгө кубанычтабыз. Анан жалпы биздин көрүүчүлөр менен адегенде учурашып алалык келиңиз агай. Телекөрүүчүлөр, жаз келип, жаңы дем, жаңы күч деп ойлойбуз. Астыга койгон муратыбыз, максатыбыз кабыл болсун. Эл журтубуз менен ынтымакта, биримдикте бололук дагы. Ар дайым асыл ояк тилектерибиз кабыл болсун. Кыргызстан өнүгүп өссүн деген бир жакшы маанай менен баштайлык. Жакшы, ар бир адамдын тилеги бар да, жазда баягы жыл жаңырганда эле бир жакшы тилек коет. Анан эми ал убакта кыш болуп калат. Анан бирок өзгөчө жазында бир жакшы жумуштарга камданат да. Негизи өзүңүз кайсы мезгилди жакшы көрөсүз? Мен эми ушу жаз жайларды жакшы көрөм. Кичинекей кезимде кыш мезгилин жакшы көрчүм. Себеп деген лыжа менен коньки тепчүбүз да биз. Ошол коньки тепкенден Кыргызстан бою бизде хоккей ойнолчу. Ошол хоккей менен кайсы бир кичинекей кезибизде 7-класс кезибиздеби, ушу 8-класс кезибизде 15 мамлекет республика совет доорундагы ошондон 3-орун алып, андай Ленинград дечү. Азыр Санкт-Петербург болуп калды да, ошондон барып 3-орунду алып келгенбиз. Эми анда деген тияка барганда көнүш керек болуп калды. Чокойлорду ыргытып, анда чокойду, конькини чокойго байлап эме тепчүбүз да. Анан берки батинкиге салактап, ошого көнө албай кызыктай болуп эметтик да. Но бирок өмүрүбүздүн көбү ушу спорт менен өттү. Себеп деген ошо лыжа тобубуз жакын жанындабыз, издебейсиң атайын. Анан коньки, анан негизи ушундай кыш айын жакшы көрчүбүз. Качан кыш келет, качан коньки тебебиз деп эле ошон жүрдү. Бирок эми жаз жай айларында биз эми жанакы лянге же пара дечүбүз, анан чүкө ойночубуз, ордого барчубуз. Мына ушундай оюндар көп болчу да. Эми андай оюндар азыр бирин-сирин болуп калып атпайбы? Эми көбүнчөсү улактар анан тиги буу деп эме кетип атпайбызбы? Бирок ошондо көчө менен ойноп, ушундай бир жакшы бир демилге коюп алып, ушундай беттешүүбүз. Волейбол, футбол дегендер толтура болчу. Балалык кезиңиз эң негизгиси кызыктуу өткөн экен да. Коньки теп, футбол ойноо. Ооба, эсимде конькини тиги чоң сумка сатып бергенде ошонун ичине батып кетчү. Анан акырын үйдөн чыгып туруп, бутка байлап туруп, мектепке коньки теп барасың, кайра келатканда кайра келип теп кетесиң. Ушундай жакшы күндөр болду. Азыркы убакта агай, ошол убакта коньки тебиз. Азыркы убакта деле лыжага чыгып, коньки теп, анча-мынча спорт менен машыгып коесузбу? Эми азыркы мезгилде конькиге көп бара элекмин, бирок эртең менен 1-1,5 сааттай дене тарбияга кетет. Күндө себеп деген нейрондуу ойгот боюнча адам баласы мындай борпоң болуп басып жүрө берет да. Ошон үчүн 6 санын 12 мүчөң менен сүйлөшкөндү үйрөнүш керек. 6 санын 12 мүчөнү кээ бир академиктерге, профессорлорго берсең, таппайт да, ошо мүчө менен санды алмаштырып жүрө беришет. Ошон үчүн биз ушуну иликтеп, жиликтегенден кийин талдоого салып, таразаны тең кармагандан кийин анан багытты табасың. Мына сиз мурдуңуз менен сүйлөп атпайсызбы? Бул эмне себептен мурдуңуз менен сүйлөп атканым? Бул гаплокропия R1-ге дагы кирет. Себепте мурун бекеринен сиз коштоп атасыз мурдуңуз менен депчи. Бунун өзүнүн сыры бар. Ошон үчүн жанакы хиромантия деп биз колду эле карап атпайсызбы? А бул деген бүт бетиңде, өңүңдө, анан үнүңдө дагы. А үндүн касиети каякта? Ошол үндүн касиетине киргенде
деп анан таң каласың. Көрсө биз баарыбыздан өзүбүздөн башташ керек экен да, бүт баарыдан өзүңдө. Өзүңдө болгондо кандай бул өзгөрүү? Орусча трансформация. Өзгөрүү деген бул эмне? Өзүңдү көр деген сөз. Өзүмдү кантип көрөм деген суроо туулат. Өзүмдү кантип көрөм дегенде эми күчкүгө барып көрүнгөндөн эмес. Себеби өзгөрүү деген бул өзүңдү көргөндө анан тамырга барыш керек. Тамырыңа, тегиңе, өзөгүңө анан уңгу таласын табасың дагы, ошондо анан багытың көрүнөт. Багытты көргөндөн кийин анан бакыт ачылат. Ошон үчүн биз сабак бергенде биринчи асыл кан, касиет, өнөр, багыт, анан бакыт болот. Мына ошон үчүн бүт баарыдан өзүңдө турган нерсени ойгото билгенден кийин, андан кийин анан бул жерде турбайбы деп себебин табасың. Өзгөрө баштайсың да. Себебин тапмайынча нар жагын таппайсың. Ошон үчүн орусча айтканда причинасын тапкандан кийин анан следствие болот да. Бүт баары. Ошон үчүн илим билимдин артына сая түшүш керек, уйгактай болуп. Экөө жетелешип жүрөт. Анан айлана чөйрөңдөгү жакшыга жанаш, жамандан адаш дейт. Эгер аларга барбай калсаң, анда сен жөн эле мындайда музыканы ойноп койдуң, кеттиң деп. Музыканын ичине киргенден кийин анын ичинде эмне деген илим жатат. Ага кызыкмайынча, ошон үчүн от, жер, суу, аба болот атпайбы, эфир. Эфирге киргенден кийин ошон үчүн эфирге көп киши кире албайт. Себеп деген бул психологдор, парапсихологдор бер жактагы эле нерсени камтыйт дагы, китеп жазган нерсе менен эле тарбияланат. Китептен нар жагына киргенде уже сферага кетесиң. Сфера бул эфирге кеткенден кийин анан ошол жактан илимди илип аласың, билимди жерге төрөлгөндө билесиң, ошону асман менен жериңдей түрөөсүнөн бүткөндөй. Себеп деген илим менен билимди никелегенде анан билесиз. Себептен жерде уже канча кылымга аараткан билим бар да, ошону илим менен экөөнү айкеш келгенде анан кийин көп жыйынтыктар чыгат. Ошон үчүн рети, раты, эрежеси ар дайым болуп туруш керек. Өзүңө баштагандан кийин анан нар жак кыймылдар болот. Бирок өзүң жаныңдагы жанакы устаттарың баардын, ошонун баардын жөлөп, үйрөтүп, анан бир эле кыр менен карабайсың да. Бир илимди ар кайсы кырынан карайсың. 6-7 тармагы, 8-чи тармагын бүт баарын бул кырдан муну көрөсүң, экинчисинен муну көрөсүң, анан үстүнөн кандай көрөсүң. Ошонун баарын карагандан кийин анан түшүнө баштайсың. Ошон үчүн эң жанакы адам баласынын биринчи деген өзү менен көп сүйлөшкөн ким болот? Адам баласы менен. Өзү да. Өзү менен өзү. Өзү менен өзү. Бул ой жүгүрүү. Ой жүгүрө берет. Эми ошону ой жүгүрүп өткөндүн баарын алып келиш керек да бир жака. Ошону ой толготуу дейт. Ойду толготкондон кийин толуп атат да мындай ой толготуу. Ой толготкондон кийин кимге бересиң? Акылга бересиң. Акыл эмне кылат? Калчайт. Ал акыл калчагандан кийин кимге бересиң? Сезимге бересиң да. Сезим бүт баарынан иликтеп, жиликтеп, анализдеп жанак. Анан аң сезимге берет. Аң сезим каяка берет? Туюмга берет. Ошон үчүн жанакы орустар туура эмес сүйлөп калганда интуиция деп атпайбы? Ин ян деле кошуп койгон нар жагына. Андай эмес, үндү тую. Биз деген момундай да орусча түшүндүрүп, ясно слышание, ясно видение деген бар. Укканда бар да. Биз үндүн кучагындабыз. Үндөн качып кутула албайбыз. Жөтөлүп атабызбы, чүчкүрүп атабызбы, даратканага барып атабызбы, бүт баары үн. Үндүн ичинде эмне бар деген суроо туулат. Мына ушул илимдердин баары үндүн ичинде. Эң башкысы баягы баарын каза берсе көп эле нерсени биз билбейт экенбиз да. Ошону касып билгенден кийин анан кыргыздын өзүнүн салтынын аркына келесиң. Мына азыркы мезгилде уңгу жол боюнча президентибиз жакшы жарлыгы чыкты. Бул деген ар бир мыйзамды чыгаргандардын баары ушуга байлагандан кийин кыргыз өзөгүн табат. Өзөгүн, тегин тамырын, уңгу таласын тапкандан кийин анан ошондо идеология пайда болот. Биздин өзүбүздүн калыптанган ата-бабадан келаткан иске, ата-бабадан келаткан жолго ошого түшкөндөн кийин анан идеология жалпы эгрегор пайда болот да, анан кандай экономика өсүп кеткенин өзүбүз байкабай калабыз. Ошон үчүн жанагы ыры салды ынтымак деген биримдикте ынтымакта болгон сайын журулушуп, кыргыз мамлекети өсүп өркүндөп, даванзоо чокусуна чыгам десе, ошо ынтымак менен биримдик керек дагы, бирок ошол кеңешип менче, ошону иликтеп жиликтемейинче жыйынтык чыкпайт. Жакшы агай.
Мына кече жакында ошол Термечиков атындагы Чүй театрында дагы президенттин жарлыгына ылайык оңгу жол боюнча ошол конференция өттү. Ал жерде да өзүңүз сүйлөдүңүз, көрдүк. Эми чыгармачылык жөнүндө сүйлөшсөк, оңгу жол жөнүндө сөз кылдык, баарлаштык дегендей. Анан чыгармачылыкта баягы эми сизди айтып берсек, сиз жазабаган иш калган жок. Бардык баягы жигитке 70 өнөр азык кылат деген бардык баягы маданияттын баягы ийне жибине чейин жакшы билесиз. Анан ушул баягы уштат шакирт деп сиздерди айтып коет. Учурда шакирттериңиз барбы? Алар кандай ийгиликтерге жетишип атат? Ошол боюнча сүйлөшөлүк. Эми бардыгына деген мындай да чексизгенде түйүнө жетпейсиң. Туура. Анан ошол себептен жана бардыгын бүтүрүп койдуңуз деп же бүтүп калды дегенде бул адам уже бүттү, чектелип калган нерсеге камап кое атпайсызбы? Бул чексизге барыш керек. Эми устат шакирт деген абдан жакшы сөз. Бул ушул эстафетаны тигилерге берип, артыңда турган шакирттериң сенден өсүп кетсе, анда сен иш калтырууга келесиң. Туура. Анан жөлө эле өзүңдү көкүрөгүң чапкылап эле мына напсиңди мен эгоист, мен кыйынмын деген бул оору. Бул оорунун оорусу. Ошон үчүн элден жуурулуп, элдин күчүсү болуш керек. Бул азыркы артында турган өзүмдүн шакирттерим көбөйүп кетти. Мурукулары бүткөндөр көбүнчө чет мамлекетте жүрөт да, алар айтат, ой деп анан чалышат. Мына атаке неберели болдуңуз дейт. Эми биздин баягы мен өзүмдүн шакирттерим да, алар сүйүнүшөт, чалышат. Мен да сүйүнөм. Эч кезде мен чет мамлекетке барганда алар мени тосуп алышат. Мына ушул мамиле. Мамиле биринчи өзүң менен түшүшүң керек. Мамиле сен кошуна колоң менен, бир туугандарың менен, куда сөөк менен, жоро жолдошторуң менен, ана мамиле сен өзүң менен болгондон кийин сен өзүң Кудай менен мамилең кандай, Кудай сен менен мамилең кандай. Бул өзүнчө чоң сабак. Бирок ошол илимди алып, билимди алып, өзүң тажрыйба, жон териң менен алып туруп, аны элге бербесең бул жүк. Орусча айтканда карма. Ошон үчүн канчалык сен деңгээлге жеттиң, ошо деңгээлиңе сени ызаттоо деген тарбия ошо. Жаш муунду алып туруп, анын уровенине түшпөйсүң, деңгээлине. Аны өйдө көтөрүп, аны дем күч берип, акыл насаатын айтып, кел кой, мындай кылабыз деп чогуу ойноп аны менен күлүп каткырып, жанагы кичинекей балдар менен деле өзүң балаң менен ойногондо кичинекей бала болуп каласың го. Ошондой кылып, бул деген сүйүүнүн чокусу мээримде. Ошону берген сайын балага дем күч бересиң. Мына ушул гармония болот да. Мына ошон үчүн артымда турган шакирттерим толтура. Азыр деле келип атат. Мен сабак бергенде мынча тыйын бер деп сурабайм. Ошо берген сайын сен сага Кудай Таала тыйынды бере берет. Сен акчанын артынан чуркаба, акча сенин артыңан чуркасын деген дагы бир сабак бар. Сабак деген сөз сап, ак болуш керек да. Мына дарактын сабы ак болуш керек. Ушундан чыгат да. Ошон үчүн бул илим билимге киргенден кийин акыркы мезгилде жана астрономия, астрология, астрофизика, квантофизика, генетика наука, радиология, эзотерика, цифрология, психология, парапсихология, анан кийин психоматика, жайсан. Жайсанга жосо шаадөөт атабызга киргенден кийин анан терең касып экскаватордай кылып илимди аласың. Бирок алганда көп илимди алып алып өзүңө аны деген сиңимди болуш керек да. Туура. Улам кичинеден эмес. Ошо кичинеден алыш керек да. Көп алып алсаң мээң нейрондор көтөрүлө албай жарылып кетесиң. Же жанакындай инфаркт, инсульт алып калышың мүмкүн. Ошону алып, анан иликтеп, жиликтегенден кийин анан ошону раты эрежесине коюп туруп элге таратыш керек, элге бериш керек. Эл илимди билимди болуш керек. Бирок биринчи орунга ушул аялзатты коюш керек да. Аялзат илимди билимди болсо, улут илимди билимди болот. Аялзат ден соолукта болсо, улутубуз ден соолукта болот. Ошон үчүн инвестиция деп атпайсызбы жана? Аялга үйлөнгөндө аялды бутуна тургузуп эметсең, ошондой балдарды төрөп берет сага. Ал сенин пенсияң. Ошондо эмне үйрөндү сепсең ошону аласың. Орусча айтканда что пассив деп. Шакирттериңизде кыздар да барбы? Толтура. Көбүнчөсү кыздар кызыгат да. Анан муну рамкага салып эле жанакындай эмеге мындай болот деле, мындай чектөөлүгө киргизип койсоң, адам баласы өспөйт. Орусча айтканда человеческие возможности без предел. Мына илим билим, анан ата-бабанын изине бизге калтырып кеткен мурастарды өстүргөн сайын илим билим экөө жетелешип жүрөт. Мындан качып кутула албайсың. Бирок ошого кирген сайын чексиз ыраазычылык жаратканга миң мерте ыраазыбыз ата тегибизге деш керек. Анан буларга баталап туруш керек да. Ар бир бата бул энергия да. Ошого дем күч бересиң да. Анан келген сайын келе кой баталайын, келгиле деп өзүнүн репетиция болуп атат да, биз машыгып эметип атканда, ошондо баталап бергенден кийин буларга дем күч берет да, бетине мындай чымырап келгени нур чыгып.
деп жаңы күч менен эмне болуп калганын билбей үйгө барып мактанып, баягы албай турган, эринип аткан скрипкасын албай бир жерге камалып алып эмгектенип, бирөө чорусу тияка барып, кийин ушундай дем күч бериш керек. Мына бул гармония. Ошо менен экөө айкеш болуп атпайбы? Ар дайым элдин күчүсү болуп, элге журулушуп, элге кызмат кылган сайын сага жолуң ачык болот. Жакшы. Анан ошол шакирттер деп калдыңыз. Илгертен ушул залкарларыбыздагы шакирттер таптап келген, аларды эл алдына чыгарып байгы концерттерге катыштырып келген. Анан алар менен бир чогулуп концерт койдуңузбу? Мен билишимче боло электей да. Жок, тиги башка топтор менен болгондо жазылып калган чыгарма аларга чак бап келбей калышы мүмкүн. Алар менен чогуу мындай бир өзүнчө проект түзүп, анан мындай кылат. Андайлар болуп элатат, себепте муну жекеме-жеке же jam session дейт англисче. Алар деген бир теманы берет, сен улап кетесиң. Бул төкмөчүлүк. Азыркы тилде айтканда импровизация. Ойноду ошо кийин сен кайра коштоп кетесиң. Чет мамлекетте ушундай кылат. Көргөччү сенин аспабыңды мен айтайын, сен кимсиң дейт. Бул сөздү мындай кылып алганда, көргөччү кто твой друг, я скажу кто ты деп атпайбы, сен көргөс досуң ким экенин, сен досуңа карата сен ошолсуң депчи. Бул жерде кыргыздын аспаптарын ата бабаларыбыз калтырып кеткен мурасты эле чачканда башка улуттар чалкасын кетет. Эмне ушунчалык аспабыңар көп? Элиңердин саны аз болсо деп. Биздин каныбыз таза. Биз тоодо жүрөбүз. Тоо бул биздин пирамида. Ошон үчүн бул тарбияны жана устат шакирт дегенде эмнеден башталат десе, орустарда да туура эмес сөз бар да, вешалкадан башталат деп. Театр вешалкадан башталат. Андай эмес. Бүт театрдын баары балдардан башталат. Бала эргүүгө келет. Көрүп отур, мен ушундай болом деп астына койгон мураты, анан максаты. Мурат деген сөз бул эмне? Бул цель. Максат деген бул мечта. Бирок экөөнү да никелеш керек да. Ошондо гана журулушат. Ойду багыш керек. Сен эмне болом деген кесибиң менен ошону багып отура берсең, ал сен багып аткан нерсең ошо сууну тамырыңа куюп атасың да. Ошол анан ошонун анан алып болуп чыгат дагы, анан ошол жаштын тилегин берет деген ушул. Ошон үчүн тиленүү дагы, сыйынуу дагы таза болуш керек. Жөн эле мындай эле тийини туурап, муну туурап, жанакындай эмес, жинди көргөн туурайт дейт. Туура багытты табыш керек да. Анан туура багытты табыш үчүн сенин устаттарың керек да. Устат болмойнча берки шакиртиң болбойт. Бирок ошого сен өзүң даяр болуп, өзүң үлгү болушуң керек. Жакшы. Агай, азыр айтып калбадыңызбы? Башка өлкөдөгүлөр Кыргызстанда ушунча аспап бар экенин билсе, баягы таң калып калышат депчи. Мен деле негизи так билбейм да. Өзү азыр Кыргызстанда канча аспап бар? Саны боюнча. Саны боюнча бир ойнолуп жүргөн сандарынан 37ден ашык. Ойнолбогон, эми чала ойнолгондор көп да, бирок Манас илимине келгенде 100дөн ашык аспап бар. Кыргызстанда. Ошонун бир 30-на жакыныраак биз таптык. Бирок купуя сырта да. Аны четинен чыгарбасаң кошуналар урдап кетип атпайбы? Коңшу мамиле. Биз деле чыгарбайлы. Бирок анын аспаптардын санын жырыш керек. Санды жырганда эмне болот? Сан жыра. Түшүнүп атасыңбы? Ошон үчүн жанакы оркестр деген сөздү которо албай атпайбыз биз. Мени жолукканда эле оркестр адам деп коет да. Эми ичиңен күлөсүң, айтсаң таарынып калышы мүмкүн, бирок оркестрди кыргызча чууген дейт. Чууген? Чууген, ызы чуу болот атпайбы? Опера балетке барганда ызы чуу болуп, жанагы ямасынан көрөсүң да, жана оркестровой отурган жагынчы. Ошону оркестрди чууген дейт. Анан чууген деген аспап бар. Бул аркардан анан текенин мүйүсүнөн жасалат. Кыргыздарда болгон. Мен кече ойнободум, сен көрдүң да. Сахнага чыккан, ойноп атканда. Ошол чууген деген. Ошону чууген дейт. Анан чууген бир тууганы эмне? Жетиген. Уктуң беле жетиген аты? Жетигендин бир тууганы кайсы? 9 ген. Бул кылды жөнөткен эмес да, эмне үчүн тиги комузда деле 3 кылды. Комузду эмне сүйлөтөт? Кыл. Кыл сүйлөтөт. Адамды ким эмне сүйлөтөт? Тил. Мына ошо биздин кылыбыз тил да. Бирок тилге ким команда берет? Мээ берет да. Сүйлөп алдыңбы? Анан сөз кетти. Сен сөздүн ошо тилдин кулу болуп калып атпайсың сөздүн. Ошон үчүн ар дайым электен өткөзүп, баардыгын иретине алып келиш керек да. Бүт баары үн да, үндүн кучагынан чыга албайсың. Ошон үчүн үндү иретине алып келиш керек. Үндүн ичинде частота дейт. Эми андай майда медер дейт. Анан керистер чыгат. Эми анын аттары өзүнчө да, тиги Шайдөт атанын китебин окусаң,
анда окумуш. А жайсанды окусаң өкөтөн булар жөн эле келген эмес да. Муну тандалган киши, орусча айтканда избранный кишилерге берет. Эми ошонун баарын тең алып кичинеден иликтеп, жиликтеп, баягы көп албай акырындык менен мындай чайнап сиңирсең анда жакшы болот. Аны алгандан кийин Кудайды сүйөсүң. Кудайдан корку эмес. Бизде туура эмес сөздөр көп болуп калганда. Ошон үчүн туура эмес сөздөрдү эчтен деле көрөсүң, айтат чалым келатат дейт. Чал деген бул статус ылдый болот. Ал деген бир камокко барып бир 30 грамм аракты ичип коюп анан ошого кыйын болот. Абышка деген дагы сөз жаман, билесиңби? Ал үйдүн эле авторитети да. Түшүндүңбү? Эмне болуш керек деп бүт баары эле аксакал болуш керек деп ошого секирет. Аксакалга чейин кара сакал бар. Андан кийин көк сакал бар. Ак менен кара никелеген. Канча жашта ошонун айырмасы? Ошол да. Анын ушулардын баары статуска бөлүнөт да. Мен статус менен келтам да, то есть өзүнүн деңгээли менен. Андан кийин анын аксакал болот. Бирок аксакал деген жөн эле аксакал эмес, жөн эле жүрүп эле каарып эле анан калат. Ал деги элине, жерине ак кызмат кылдыбы? Эмгеги сиңдиби? Ошого карата анан аксакал. Ошол. А бирок аксакалдан өйдө эмне? Аксакалдан өйдөбү? Көк сакалбы? Жок, ал ылдый жакта калды да. Билбейм. Сый сакал. Сый сакалдан кийин анан карыя болот. Ошого карата сый сакал, аксакалдын жаштары канча болот? Ошон эми ал жаштар эми аксакал деп илгери 70тен өткөндөн кийин араң ошол аксакалга келип чыгат. Азыр 60тагылар деле аксакал деп атпайм. Ал айлана чөйрөнгөн болот да. Ошол жаштарга караганда сен эгер улуураак болсоң аксакал деп коюш мүмкүн. Бирок деген мен азыр аксакалдын деле уровенине жете элекмин. Бирок эми жаштар болгондо аксакал деп калышы мүмкүн да. Бирок аксакалга чейин дагы мырзалар бар да. Мырза деген бул алдагы статус. Илгери эмне үчүн мындай статусту берчү? Себеп деген азыр могу погонду карап калды да. Илгери аякты карабачы, чачын карачы. Көкүл деген сөздөн пайда болгон. 1000 башы, 100 башы, 200 миң башы деп. Ошон үчүн Айдар көкүл деп азыр мода кылып буягында дагы бир өрүп алып жүрбөйбү? Ал кыргыздардан калган, Айдар көкүл деп. Ошон үчүн бул кыргыздар жер жүзүн басып алган. Бул эки каганаты жөн эле болгон жок. Ошон үчүн кыргыздын санжырасын, дастанын, тарыхын, населин, үрбататын баары келгенде ушул илим билимге кетип өзүңдүн өзөгүңдө тарыхың эмне болгон? Бизди бурмалаган тарыхыбызды. Анчы кайры барып туруп кыргыздын өзүнүн алфавитине кетесиң. Өзүнүн биттигине кетесиң. Анын тигинисине барсаң, жанакы Тараз бульба деген бар. Жанакы хакол деген сөз деген көкүл деген сөздөн. Хакол деген сөз көкүл деген. Бул х тамгасын кошуп койгон. Бул жерге кичинекей балдарга көкүл коюп койчу, билесиңби? Анан ошол көкүл өсүп кетсе эмнени жейт? Кашты жейт да, кашты алып коет. Каштын душманы кайры чач болуп калат. А бул чач өзү деген эмне? Маалымат берет, информационный поле. Бардыгы биздин өзүбүздүн денебиз бүт баары информационный поле. Бул дети 70 ата, 70 энеден келаткан нерсе. А бул ошонун келаткан нерсени ир ак кыя дейт. Ир ак кыя. Аны деген иерархия кылып койгон. Көрдүңбү? Х тамгасы бизге у тамга. Мунун баардын өзүнчө илим да. Канды чечмелейсиңби, кирпикти чечмелейсиңби? Бардыгы тең чечмеленет. А чечмелеген кишинди бул чечен дейт. Бирок чечен деген жөн эле сөздү чечмелеген эмес. Бул кемеңгер, ойчул, насаат айтчу, жанакы билгилер, көсөм, даанышман акыл эме болгондо эл менен журушуп, элге өзүнүн камын көргөзгөн. Ошон үчүн букардын үнүн тааныган, букарга барып сөз айткан чечендер болсун, дайыма чечмелеп сөздү тааныткан, чечкүндү сөздү көп айткан. Буралган сөздүн башатын буйрук менен жандырган, буралып сөздүн чечмесин билим менен тааныткан, бирдиктүү элге жайылткан дейт. Бул чечендин өзүнүн ролу бийик болгондо, жөн эле мындай эмес. Анан өнөрлүү болгондо булар төрт тарап төп келген, төрт тарап кыбыла дейт. Жакшы агай, сиз менен байгыл маектешип отурсак, убакыт көп болуп кетчү дейт. Себеп дегенде абдан мен билбеген сонун нерселерди, биздин көрүүчүлөр билбеген сонун нерселерди маалымат катарында айттыңыз десек болот. Ошол эле Кыргызстанда канча аспап бар, жанагы ар бир сиздин ар бир айткан сөзүңүз бизге керектүү сөздөр экен да. Сиз менен да бир өзүнчө эфир кылыш керек экен. Эми убакыт деген учкан куш экен. Бизге бөлүнгөн убакыт бат эле соңуна чыгып калды. Бүгүн атайын студиябызга келип, ошо өзүңүздүн билгениңизди биздин көрүүчүлөргө, анын ичинде жаштарга бир акыл насаат катары айтып бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Эми сизге бир эркин микрофон болсун, аны эфирибизди жыйынтыктайлык. Эми мен ушу кыргыз болуп жаралганыма, жаратканга чексиз ыраазымын. Биз эми жаратмандыктын жолуна түшүш керек да. Жараткан бизди жаратмандык жолубузга түшүп, ушул элибизге, жерибизге кызмат кылып, артыбызда турган жаш муундар бизден
өтүп кетсе, кыргыз үчүн эмгек кылса, жакшы кылып кыргыздын желегин желбиретсе ошого сүйүнөбүз. Ошон үчүн жашоонун угу өзгөрсүн, жашыл түскө боелсун, жаңылансын күнүбүз, жарык нурга бөлөсүн. Жабылсын жаман тешиги, жабылсын карыс эшиги. Ачылсын аппак эшиктер, көбөйсүн ырыс кешектер. Толук болсун үй бүлөм, түгөл болсун эл журтум. Төбөмдө болсун көк асман, таманда болсун жер аман. Омин, жараткандын нуру жасын, ак жалгасын, омин. Амин агай, рахмат. Студиябызга келип маек бергениңиз үчүн ыраачылык билдиребиз. Өзүңүз өстүргөн ошол шакирттериңиз сиздин жолуңузду жолдоп, кыргыздын бир желегин өзүңүздөй болуп дүйнөгө тааныткан мыкты инсандардан болсун. Дагы жолу ыраачылык билдиребиз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер 7 каналдагы чай үстүндө сырдашуу программасын көрдүңүздөр. Бүгүн биздин студиябыздын кадырлуу мейманы Кыргыз Республикасынын эл артисти Курмангазы Азыкбаев агай болду. Өзүнүн жагымдуу сөздөрүн, кеңештерин айтты. Буюрса дагы агай менен алдыда дагы эфирлерди кылабыз. Биз уга турган, сиздерге жеткире турган дагы көп маалыматтар бар экен. Ошондуктан ар бир биздин чыгарылышты калтырбай көрүп туруңуздар. Сиздер менен коштошобуз. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман туруңуздар.